Кеткен кетти, өткөн өттү бирдеймин, кечтим дайра агымынын миңдейин. Кемибеген кенч экен го төрөлүк, кенч дебесем ананан өнедейин. Дал ушундай керемет күндүн биринде кайрадан жолугушуп жатканыбызга кубанычтабыз. Арыбаңыздар, ардактуу көрөрмандар. Бүгүнкү биздин темабыз энелер мектебинин турмуш сабактарынын негизги темасы 5 жашка чейинки наристени туура тарбиялоо. Мен ойлойм, бүгүнкү ушул кыздарыбызга, болочок энелерге бул албетте бир асыл сабак болот деген ишеничтебиз. Ал эми бүгүнкү биздин сабагыбыздын ушул баштоочусу, бүгүнкү биздин лекторубуз Гүлзат Алиева, философия илимдеринин кандидаты, доцент. Ошондой эле биздин сүйүктүү эжебиз Жүндүбаева Кенже эжекебиз. Ал эми бүгүнкү сабактын катышуучулары Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин Кыргыз филологиясы факультетинин айымдары, студенттери болмокчу. Гүлзат эже, сөз сизде. Рахмат, чоң. Мен бүгүн келечектеги энелерди, бүгүнкү жакшынакай кыздарыбызды наристени тарбиялоо боюнча бир кызыктуу маалыматка көңүлдөрүм бургум келип жатат да. Философия илиминин, бүгүнкү заманбап философия илиминин өнүгүшүнө австриялык психотерапевт Зигмунд Фрейд деген адам чоң салымын кошкон да. Ал адамдын пикири боюнча инсандын калыптануусундагы өзгөчө маанилүү этап болуп, бул жаңы төрөлгөн мезгилден баштап 5 жашка чейинки мезгил чоң мааниге ээ экен да. Анан бул киши айтканда, негизги инсандын калыптануусундагы эң чоң фактор болуп, бул либидо эсептелет дейт да. Эми либидону орусча которгондо бул биологическое влечение деп которулат, а кыргызча которгондо биологиялык тартылуу, биологиялык рахат алуу дегенди билдирет да. Бул адам, бул доктор Фрейд инсандын 5 жашка чейинки калыптануусу негизги 3 этапты басып өтөт дейт да. Биринчи этабы бул аралдык стадия деп аталат, оралдык стадия. Бул этап бала төрөлгөндөн баштап 1,5 жашка чейинки мезгилге чейин созулат. Бул этапта адамдын либидосун, адамга биологиялык рахат тартуулоонун негизги булагы болуп, бул эненин сүтү саналат экен да. Ошо бала эненин сүтүн кабыл алуу аркылуу бир чоң биологиялык рахатка батат экен да. Эгерде энеси ошо немени сүтүн бербей, өзүнүн сүтүн бир жасалма азык түлүктөр менен алмаштыра турган болсо, бала ошо энесине протез көрсөтө баштайт экен да. Анткени бала ошо энесинин сүтүн каалап жатат да. Энеси болсо өтө уялчаак, өтө маданияттуу болуп, же болбосо кандайдыр башка себептерден улам ошо өзүнүн сүтүн бербей, жасалма сүттөрдү берип атат да. Доктор Фрейдтин пикири боюнча, бул жасалма тамактануу баланы аралдык травмага алып келиши мүмкүн дейт да. Аралдык травманын 2 түрү болот экен. Бул эрте аралдык травма жана кеч аралдык травма дегенчи. Эрте аралдык травма баланын тиши чыкканга чейин мезгилге байкалат да. Эгерде ушул мезгилде энеси сүт бербей, жасалма тамактандырууга өткөрүп жибере турган болсо, бала жасалма түрдө биологиялык рахатты алууну көздөп баштайт да. Башкача айтканда, ал тырмагын тиштеп баштайт, бармагын соруп баштайт, же болбосо оозуна оюнчуктарды салып ошону тиштегилеп баштайт да. Анан агрессиясы күч алат, мындай балдар ыйлаак болот, температурасы көтөрүлөт, андан сырткары тамакка табити тартпай калат да. Анан кадыреси адамдар айтышат, бул бала жөн эле тиши чыгып атат депчи. А Фрейдтин пикири боюнча тиши чыккан жок, ал ошо өзүнүн аралдык травма менен байланышкан биологиялык рахат алуусун каалап жатат да. Мунун натыйжасы эмне болуп саналат? Эми доктор Фрейдтин пикири боюнча, адамдын аң сезимин бир океан сыяктуу элестетип турган болсок, биздин аң сезимибиз, түшүнүп аткан азыркы бүгүнкү күндө дүйнөнү кабыл алып аткан нерсебиз, бул айсбергдин ошо океандын үстүндөн чыгып турган гана кичинекей бөлүгү болуп саналат да. А экинчи бөлүгү болсо, бул предсознание деп коет орусчасычы, кыргызчасы болсо бул көмүскө аң сезим деп аталат. Көмүскө аң сезим бул биздин турмушта болгон, бирок бүгүнкү күндө унутуп калган нерсебиз кирет да. Көбүнчө маалыматтар ушу көмүскө аң сезимде сакталып калат да. Мисалы үчүн биз деген 2 класстан математикалык же көбөйтүүнүн таблицасын жаттаганбыз. Мен мисалы үчүн сиздер бүгүнкү күндө 2 жерде 2 канча экенин унутуп турасыңар, анткени мен силерге ал жөнүндө сураган жокмун. Бирок 2 жерде 2 канча дегенде силер мындан 10 жыл мурдагы кабыл алган информацияны көмүскө аң сезимден суруп чыгасыңар да. 2 жерде 2,4 деп. Же болбосо Париж кайсы мамлекеттин борбору деп сурасам, силер бул жөнүндө буга чейин эстебей тургансыңар, а бирок муну 8 класстан кабыл алгансыңар, мында 5 жыл мурда деп коелук, бирок Париж Франциянын борбору деп дароо эстейсиңер. Бул көмүскө аң сезим деп коет да. Эми мындай информация бизде көп да, эстетип койсо эле силер эстей бересиңер. Мисалы үчүн жанагы соттолуп жаткан адамды деле жана тергөөчү ошо көмүскө аң сезимдеги информацияны, маалыматты суруп алганга
аракет кылат да. Анан үчүнчү бөлүгү айсбергдин түп-түз болгон тетиги түбүндө жаткан бөлүгүн орусчасы подсознание деп коет, кыргызчасы болсо көрөңгү аң сезим деп аталат да. Көрөңгү аң сезим ошо биздин 5 жашка чейинки болгон биздин өмүрүбүздө болуп өткөн маалыматтар. Бүгүнкү күндө аны биз эч кандай эстей албайбыз, бирок ал биздин кыймыл аракетибизде байкалып турат да. Ошол мисалы үчүн биздин кичинекей наристенин тиши 6 айынан баштап өсүп баштайт. Биз төрөлгөндөн баштап 6 айга чейин эмне болгонун азыр эстей албайбыз. Ал информацияны же гипноздун жардамы менен эле эстешибиз мүмкүн, же болбосо кандайдыр өзгөчө бир медициналык каражаттардын жардамы гана эстебесек, а так эстей албайбыз да. Анан ошо аралдык травма биздин кыймыл аракетибизде кандай көрүнүшү мүмкүн да? Эгерде ошо 6 айга чейин энебиздин сүтү менен тамактанбай калсак, ал ошондой аралдык эрте травмага учурап калган балдар кийинчерээк тамеки тарткысы келип баштайт. Кандайдыр бир турмуштук оор жагдайга туш болгондо ал өзү түшүнбөй туруп эле ошо тамеки тартып, ошону менен ошо жанагы чыңалуусун, психологиялык чыңалуусун чечүүгө аракет кылат да. Же болбосо булимия деп коет да. Бул медицинанын терминине айтканда булимия, орусча айтканда обжорство деп коет, кыргызча айтканда мындай эмне деп коет, жана тамакты көп жөө, соргоктук. Кээ бир адамдарды немеден, үстөлдөн тарта албайсың да, тамактан тарта албайсың. Курсагы жаңы эле тойду, бирок кайра эле тамак ичкиси келе берет да. Мунун себеби эмне дегенде, көрсө ошо кичинекей кезинде жанагы энесинин сүтүн каалаган, бирок энеси жасалма тамак менен берип койгон. Анан бул мисалы үчүн кыз бала болсо, бул 6 айына чейин болду. Анан 6 айынан кийин ал көмүскө аң сезимге кирип кетти дагы эсине келбейт. Анан кийин чоңойгондо турмушка чыкты деп коелук ошол кыз. Анан турмушунда бир өйдө ылдый нерселер болду. Турмушунан ажырашып кетти. Же болбосо күйөөсү менен таарынышып атат. Же болбосо ушундай болуп калганда дароо эле булимия болуп кетет да. Ошо болгон стрессин, болгон депрессиясын ал тамактан чыгара баштайт да. Мына жаңы эле тамакты ичти, тойду курсагы, бирок кайра эле тамак ичкиси келе берет да. Ошо көмүскө аң сезимдеги жанагы травма ушундай түрдө көрүнө баштайт да. Же болбосо бүгүнкү күндө жаштар чалмаңдатып сагыз чайнашат да. Эми сагыз деген бул 20-кылымдын башында пайда болду. Буга чейин сагыз болгон эмес. Анан чалмаңдатып чайнагандан кийин дагы ошо сагызды үйлөп чыгарып сыртка. Анан башка адамдардын мындай кулагынын кужурунда алат. Анан итиркейин да келтирет да. Анан мен сиздерге кеңешим, коомдук жайларда ошондой нерселерди кылбагыла да. Аралдык травманын кесепеттери менен байланышкан бир жагымсыз нерселерди кылбашыңар керек. Мисалы үчүн тамеки тартуу, сагызды чалмаңдатып чайноо, тилди такылдатуу, оозду эриндерди жалганып жуктануу жана башка иштерди кылбагыла да. Эми албетте, эгерде бизде аралдык травма болсо, биздин күнөөбүз эмес ал. Ошо бизди 6 айга чейин ал ата-энебиздин күнөөсү, бирок биз маданияттуу адам катары ошону мындай көзөмөлдөй билишибиз керек да. Коомдук жайларда чалмаңдап сагыз чайнабагыла. Анан аралдык травманын экинчи кеч аралдык травма деп коет. Бул баланын тиши чыккандан кийин байкалат. Бул учурда көпчүлүк энелер балдарына өзүнүн сүтүн бербей коюшат. Анткени балдар тиши чыгып, тиштеп энесине оорутуп баштайт. Анан натыйжада алар эмчектен чыгарып салышат да, тиги баласынчы. Бала деген ошо эненин сүтү менен ырахат алгысы келип атат да. Анан натыйжада ал энесине протез катары, ал уже тили да чыгып баштайт. Анан энесине протез катары бир тили менен бир нерселерди айтып, анан ошондон ырахат алат да. Мунун натыйжасы кесепети катары бул психикалык садизм деген түшүнүк бар. Психикалык садизм деген түшүнүк бул башка адамдарга бир жаман сөздөрдү айтуу менен ошонун ырахат алуу да. Мисалы үчүн уят сөздөрдү сүйлөө менен ырахат алуу, бирөөнүн бир талуу жерине тийип алып, ошону чукулап, ошондон ырахат алуу, бирөөнү каргап шилеп, ошондон ырахат алуу. Эгерде ошондой адамдарды көрсөңөр, силер түшүнсөңөр болот, демек бул адам эмне себептен ошондой кылып атат? Демек бул адамда кеч аралдык травма бар да. Бул инвективдүү сөздөр деп коет. Бул сөгүнүү, сагынуу, каргап шилөө сөздөрү менен башка адамдан өч алуу, ошо энесинен өч алуу, 6 айынан кийин 1,5 жашка чейин энеси сүт бербей койгондуктан улам ошондой нерседен ырахат алуу деп түшүнсө болот да. Анан бул темада чоң тема, кийин убакыт мүмкүнчүлүк болсо бул тема жөнүндө дагы кеңири сөз кылабыз. Экинчи стадия бул фекалдык стадия деп коет да. Биринчи стадиясы аралдык стадия деп аталды. Бул төрөлгөндөн баштап 1,5 жашка чейин болду. Экинчи стадия 1,5 жаштан 3 жашка чейин болот. Бул учурда адамдын либидосунун, биологиялык ырахат алуунун булагы болуп, эненин сүтү эмес, горшок эсептелет да. Горшоктун кыргызчасы кандай болот?
горшок билесиздер да. Ошо кичинекей балдар горшокко отуруп алып, анан ошондон кечке отуруп алып, анан ошондон горшок ысып кеткенче отурат да, анан ошондон рахат алышат да. Атайын фекалия деген сөз эми мындайча которгондо адамдын организминен чыккан биологиялык мусорду фекалия деп аташат да. Анан ошо фекалиясын атайын ошо ичине кармап алып, организмине кармап алып, балдар кечке горшокко отура беришет, анан ошондон рахат алышат да. Эми ушул 1,5 жаштан 3 жашка чейинки мезгилдеги ата-эненин чоң милдети бар да. Ата-эне баласын маданиятка үйрөтүш керек да. А маданиятка үйрөтүү горшокко отургузуудан башталат да. Ошо горшокко туура отургузууну үйрөтүүдөн башталат. Ушул учурда 1,5 жаштан 3 жашка чейинки мезгилде балдарда өзүн өзү баалуу, өзүн өзү өз алдынча болууга мындай каалоотулук тилек күч алат да. Мисалы үчүн бала деген тийбе өзүм ичем, тийбе өзүм кием деген сөздөрдү айтып баштайт да. Эгерде ушул учурда ата-энеси ошо баланын өз алдынчалуулугун же болбосо өзүн сыйлоосун мындай орой формада басынтып, бир уруп согуу аркылуу же болбосо бир тилдөө аркылуу горшокко отургузууга үйрөтсө, балдар фекалдык травмага учурап калышы мүмкүн да. Анын себептери, кесепеттери дагы абдан көп, бирок өтө ашынган кесепети катары бул өнөкөткө айланган энурез деп атаса болот. Энурез деген эмне? Энурез деп бала дайыма төшөгүн булгап коет да. Эртең менен ойгонгондо бала дайыма суу болуп ойгонот да. Анан бул доктор Фрейдке чейин ойлошкон, бул энурездин, өнөкөткө айланган энурездин негизги себеби бул физикалык факторлор болушу мүмкүн деген да. Бала сууну көп ичип алды, бөйрөгүнө сук тийип калды, же болбосо жеңил кийинип эшикке жүрүп сук тийип калды жана башка деп ойлошкон да. А доктор Фрейд айтат, жок, бул өнөкөткө айланган энурездин негизги себеби болуп физикалык факторлор эмес, психикалык факторлор эсептелди дейт да. Анткени айрым эми балдардын 5 жашка чейинки балдардагы энурез бул табигый көрүнүш. Баарыбыз эле ошол стадияны өткөнбүз да. А бирок кээ бир адамдарда өнөкөт энурез турмушунун аягына чейин, өмүрүнүн аягына чейин уланып кетет да. Анан ошолорду изилдеп отуруп, Фрейд айтат, бул энурезге, өнөкөт энурезге алып келген себеп болуп баланын өзү эмес дейт, ата-энеси күнөөлүү дейт да. Анткени ошо биринчи жолу ошо төшөгүн булгап койгондо ата-энеси баласын катуу уруп койгон, катуу жазалап койгон. Натыйжада жана коркуу сезими, көмүскө аң сезимге түшүп кеткен дагы, бала ошол биринчи жолку ата-энесин жазалаганы эсинде жок, бирок баягы уктап жатканда ошо көмүскө аң сезимдеги маалымат ойгонуп, анан бала улам ошо энурезди кайталай берет да. Анан ушул энурезге байланыштуу бир мисалдарды келтирсем да, себеби силер да келечекте энелерсиңер, силердин балдарыңарда мындай энурез болбошу керек да. Кыргыздын балдарында мындай нерселер болбошу керек. Ошо доктор Фрейд бир мисалды келтирет да. Мага бир өтө дөөлөттүү үй бүлөдөн аксөөк адамдар кайрылышты дейт да. Күйөөсү дагы, аялы дагы жогорку кызматтарда иштешет экен дейт, көп тилдерди билишет экен дейт, абдан бай адамдар экен дейт да. Ошонун жалгыз уулу бар экен дейт. Ал уулу 12 жашка чыгыптыр дейт. Бул уулу ошол үй бүлөнүн сыймыгы экен дейт. Анткени бала таланттуу төрөлүптүр. Тубасы математик экен да. Ошол бала математикадан сырткары шахмат боюнча колледждин чемпиону экен да. Ата-энеси ошо жалгыз уулу менен абдан сыймыктанышат, бирок бир гана көйгөй бар. Балада өнөкөткө айланган энурез бар да. Анан ошо энурез болгон сайын ата-энеси ал баланы уруп согушкан, коркутушкан, башка классташтарыңа айтабыз, муну токтотпосоң мугалимдерге айтабыз, туугандарыбызга айтабыз, сен андайсың, сен мындайсың деп анын баланы мындай басынтышкан да. Натыйжада буга чейин аябай идиреги менен колледжге барып, математикалык жагынан өзүн абдан көрсөтө алган бала эми комнатасынан чыкпай депрессияга кабылган да. Анткени ал элдерден уялган. Анан акырында ата-энеси ошону баланы ээрчитип алып Фрейдке келип атат да. Анан Фрейд бала менен жалгыз калып, аны менен сүйлөшүп атат. Мага дейт, ата-энең айтты дейт, сен аябай таланттуу математик экенсиң деп айтты. Сага кайсы математикалык тема жагат десе, бала айтып атат, мага геометриялык прогрессия жагат дейт. Анан тиги Фрейд айтып атат, мен эми математик эмесмин да дейт, мен врачмын. Сен мага түшүндүрчү, геометриялык прогрессия деген эмне десе, бала түшүндүрүп атат да. Геометриялык прогрессия, мисалы үчүн 2-ге 2-ни кошсоң 4 болот. 4-ке 2-ни кошсоң 6 болот, бул арифметикалык прогрессия дейт да. Ал эми 2-ни 2-ге көбөйтсөң
4 болот, 4-тү 4-кө көбөйтсөң 16 болот, 16-ны 16-га көбөйтсөң там 226 болот жана башка деп мындай геометриялык прогрессия тез кетет дейт да. Ой, сонун сен аябай жакшы математик турбайсыңбы дейт. А сен эмнеге ушундай өнөкөт энурезди кылып атасың десе, бала айтат. Мен эртең менен ойгоном дейт. Эртең менен ойгонсом эле мен татынакай, өтө билимдүү, өтө көп тилдерди билген, өтө маданияттуу апам мени деген жаман көз менен карап турганын түшүнөм дейт. Анткени менин төшөгүм булганып калды дейт да. Анан мен ошондой маданияттуу апамды көргөндөн көзүнө мындай тикке карагандан уялам дейт да. Анан апам мени күн сайын урушат дейт. Коркутат. Эгерде мен ошону токтотпосом, мен классташтарыма айтып салам деп коркутат, мугалимдериме айтып салам деп коркутат дейт да. Анан апам деген мага деген үстүмө жылуу кийимдин баарын кийгизип салат дейт. Мен кийгим келбейт ал жылуу кийимди дейт да. Мен ошо жылуу кийимдерди кийип алып мектепке барсам, балдар менен шылдыңдайт дейт. Андан сырткары апам мени суу ичпе деп айтат дейт. Мен суусайм, бирок көп мезгилден бери суу ичпесем деле баары бир менде энурез кайталана берет дейт да. Анан ошондуктан мен деген комнатаман чыккым келбейт. Мен элдерден уялам дейт. Ошондо Фрейд айтып атат. Кел экөөбүз ойнойлук дейт. Анан бала айтып атат. Ал эмнеде болгон оюн десе, Фрейд айтып атат. Бул геометриялык прогрессия деген оюн дейт. Анда бала сурап атат. А бул оюндун маңызы кандай десе айтат. Эми мен сага врач катары айтайын дейт. Бул сенде өнөкөт энурез болуп атыптыр. Эми муну дарылаш өтө кыйын дейт да. Ошондуктан сен бул өнөкөт энурезден акча табуунун жолун тап дейт да. Анткени сенин ата-энең абдан бай, сен да ошо бай ата-энеңдей бай болгуң келет, ошондой чоң кызматты ээлегиң келет бесе ооба дейт да. Анда мындай кылалык дейт. Бүгүн сенде деген баары төшөгүңдү булгап ойгоносуң дейт. Эгерде төшөгүңдү булгап ойгонсоң, мен сага $5 берейин дейт. $5 берейин дейт. А эгерде эртең да булгап ойгонсоң дейт. Бирок мен сенин күн сайын төшөгүңдү текшерип турам дейт да. Эртең дагы төшөгүңдү булгап ойгонсоң дейт, 5-ти 5-ке көбөйтсөк 25 болот дейт да. Эртең мен сага $25 берем дейт. Бүгүн $5 алсаң, эртең $25 алсаң, 2 күндө $30 аласың дейт да. Бүрсү күнү да булгап ойгонсоң, 25-ти 25-ке көбөйтсөк чоң цифра чыгат дейт да. Анан ошо жылдын аягында кана саначы дейт, канча акчалуу болуп каласың десе, балада $миллиарддаган доллар болуп калат экен да. Мен сага эркек адам катары, мен сага врач катары убада берем дейт. Ошол акчаны мен сага берем. Сен ата-энеңден да бай болосуң дейт да. Бирок сенден сураганычы дейт, сен тиги уялбагының бул нерседен дейт да. Башка адамдарды карачы дейт, өтө оор жумушту кылып жүрүшөт, алган айлыгы кичинекей. А сен энурезди уланта бер, мен сага көп акчаны бере берем дейт да. Анан бала үйүнө келип Кудайдан сурана баштайт да. Ой, Кудай, бүгүн менде энурез болсо экен депчи. Бирок эртең менен ойгонсо, бала куркак болуп калды. Бала врачтан утулду. Бирок ден соолугу жагынан утту да. Анан ошондон кийин жанагы доктор ар кайсы дарыларды берип, ошо баланы энурезден куткарып калган да. Эми дагы бир мисал айтайынчы сиздерге. Мен өзүм көп жылдан бери мугалим болуп иштейм, жогорку окуу жайларында мугалим болуп иштейм. Ошонун ичинде мен юридикалык академияда дагы магистранттарга сабак берем да. Мен ошондой бир окуяны эстегим келет да. Магистранттар кечинде окушат. Анан кыштын күн болчу, ошо магистранттардын арасында бир прокурор болуп иштеген эжеңер отурду да, бир 43 жаштагы эже экен. Анан карасаңар, мындай аялдарды айтып коет да, мындай юбкачан эркек киши деп коет да. Мындай эркек мүнөз, мындай ушундай каардуу көз караштагы ушундай бир эжекеңер отурду. Анан ушу тема жөнүндө лекция болуп аткан. Анан ошо лекциядан кийин мага келип айтып атпайбы, сиз менен сүйлөшсөм болотпу дейт. Макул, сүйлөшүңүз десем айтат. Мен мектепте алтын медаль менен бүтүрдүм дейт. Абдан жакшы ырдайм дейт. Мен гитарада жакшы ойнойм дейт. Мектепте деген ошо орусча айтканда душа компания болчумун дейт. Мектепте болгон концерттер, болгон иш-чаралар менсиз өтчү эмес дейт. Анан өзгөчө мен юрфакка өттүм дейт да. Юрфакты кызыл диплом менен бүттүм дейт. Анан аспирантурага өтөйүн деп атсам, мен бир группалашым дейт, мени ала качып кетти дейт. Группалашым мага жакчу эмес дейт. Анан бирок менин ата-энем келип ошол жерге отургузуп койду дейт да, кетпегиниң. Эми ушу сенин маңдайыңа жазылган тагдыр, ошол жерден кетпегиниң деп ошол жерге отургузуп койду дейт. Анан бирок мен келгенден баштап эле менин кайненем мага каршы чыга баштады дейт. Кайненем айтты дейт, о, мен билем дейт, сен абдан жакшы окуучусуң, кызыл диплом менен бүткөнсүң. Менин балам сага караганда жаман окуучу. Бирок сен деген менин келинимсиң. Сен менин баламдан өйдө жогору даражаны ээлебеш керексиң. Келин болгондон кийин эртең менен жумушка кетесиң, кечинде келесиң, идиш аякты жуйсуң, кир жуйсуң, кадимкидей үй катын кыласың. Аспирантурага өтпөйсүң деп койду дейт да. Жогорку кызматты менин уулум ээлеш керек деп. Мен макул болдум дейт ошого. Эртең менен кетем,
кадыресе кадимки юрист катары иштейм дейт. Кечинде үйгө келем, үй жумуштарын кылам, карьера жасаганды токтоттум, аспирантурага өткөн жокмун дейт да. Ошондон бери 10 жыл өтүп кетти дейт. Мен 22 жашымда турмушка чыктым эле, 32 жашка чыктым дейт. 10 жыл өтүп кетти, бирок балалуу болгон жокпуз дейт да. Мурда эле мени жактырбаган кайненем мени каарып кууруп баштады дейт да. Анан айтты дейт, сен келгениңе 10 жыл болду. Менин балам балалуу болуш керек, сен кеткениң деп баштады дейт. Мен ушул гана моментти күтүп турганмын дейт да. Досторумдун баары юрист дейт, мыкты юристтер. Ошолор менен заматтын ортосунда жана ажырашуу тууралуу келишимди түзүп, мен ажырашып кетип калдым дейт. Ушул моментти күтүп отурганмын дейт. Анан өзүмчө ойлондум дейт да, ушул үй бүлөдөн кутулдум деп ойлондум дейт да. Эми карьерамды жасайын, өзүм үчүн иштейин дедим дейт. Мен кетер замат балалуу болгонду абдан каалаган күйөөм дароо эле үйлөнүп алды дейт да. Башка кызга үйлөнүп алды. Кайненем таап койгон кызга үйлөндү дейт да. Анан бир аз убакыттан кийин эле түшүндүм дейт. Мен боюмда бар экен дейт да. Кетип калдым, күйөөм үйлөнүп алды, менин боюмда бар. Анан ойлодум дейт, эми бул өзүм үчүн төрөп алам бул баланы. Бул мен 10 жылдан бери Кудайдан сураган бала болчу. Мен эми жалгыз эмесмин, ушу бала менен жашайм деп ойлодум дагы. Төрөлдү дейт, мен ушунчалык ошо баламды көргүм келип атат дейт. Кыз бала төрөлдү дейт. Анан врачтарга айтып атам дейт. Мага бергилечи кызымды көрсөткүлөчү, мен кызымды өпкүм келет, мен кызымды кучактагым келет депчи. Мага кызымды көтөрүп келишти дейт. Карасам, кайненемдин 100% копиясы дейт да. Баягы мага асылып аткан, мага жаман сөз айткан, мени каргап иштеген аялдын тим эле копиясы, мага эч кандай окшоштугу жок дейт да. Ошол замат мен кызыма карата ушунчалык жек керүү сезим пайда болду дейт да. Мен аны ушуга чейин өбөйүн кучактайын деп отургам дейт. Азыр көрө калып эле аны түтүп койдум дейт да кызымды. Ошондон бери 10 жыл өттү дейт. Мына мен 43-кө чыктым дейт да. Кызым 10го чыкты дейт. Анан тиги неме кызымды бир да жолу башынан сылаган эмесмин дейт. Бетинен өпкөн эмесмин дейт. Бир да жолу мындай эркелеткен сөздөрдү айткан эмесмин, мээримдүү сөздөрдү айткан эмесмин дейт да. Анан кызым азыр 3-класс окуйт. Анан мен мага такыр окшош эмес дейт да. Баягы мен деген мектепте жакшы окуп, гитарада ойноп, ырдачумун дейт. Кызым ырдабайт дагы, гитарада да ойнобойт, абдан пассивдүү дейт. Бир орунга отура берет эле, бир чекитти карап кечке отура берет, мелтиреп дейт да. Анан ошондо отурганы мени аябай жинимди келтирет дейт да. Бул биринчиден. Экинчиден күн сайын эртең менен төшөгүн булгап ойгонот дейт. Анын төшөгү булганып калганын көрүп, мен деген аны деген ушу каруум ооруганча, колум ооруганча сабайм дагы мектепке аңгылдатып ыйлатып жөнөтөм дейт да. Өзүм да жүрөгүм ооруп, жумушума жөнөйм дейт. Бул бизге деген салт болуп калган дейт да. Күн сайын ушул нерсе кайталанат дейт. Анан буга чейин ойлочумун дейт. Менин кызым кайненемди тарткан турбайбы деп ойлочумун дейт. Азыр сиздердин лекцияңыздардан кийин мен түшүндүм дейт. Ал кызымды мен ушундай абалга өзүм жеткириптирмин дейт да. Анткени менин кызым нормалдуу эле төрөлгөн. Мен аны дайыма урчумун, кемсинтчүмүн, жаман сөздөрдү айтчумун, мээримимди төкчү эмесмин. Натыйжада мен ошондой кызымды өнөкөткө айланган энурезге алып келдим. Жанагындай психикалык жабыркаган сезимге абалга алып келдим. Эми мен эмне кылам дейт да. Анан мен айттым, эми сизге деген дасыккан жакшы психолог керек, убакыт керек, чыдаш керек бул нерсеге. Анан кызыңызды ушундай абалга өзүңүз алып келгенсиз деп. Кыздар, мен сиздерге сунушум, кеңешим, биз дайыма ойлойбуз да, биз деген бир идеалдуу адамга турмушка чыгабыз деп ойлойбуз. Жигиттер ойлошот, мен үйлөнгөн кыз идеалдуу болот деп ойлойт да. Анан адамдын баары идеалдуу эмес да. Эгерде биз идеалдуу болуп кете турган болсок, анда биз Кудай болуп калмакпыз да. Баарыбыздын тең плюсубуз бар, минусубуз бар дегендейчи. Анан турмушта ар кандай болот, турмуштун өйдөсү болот, төмөнү болот дегендейчи. Анан эгерде турмушка чыккан жигитиңер идеалдуу эмес болуп калса, баланын эч кандай күнөөсү жок. Ошо сенин атаң андай эле, сенин энең мындай эле деп баланы уруп сокконго, басмырлаганга, жанагындай мээрим төкпөгөнгө силердин эч кандай укугуңар жок. Баланы жакшы көрүш керек, баланы урматташ керек, баланы сыйлаш керек, баланы жакшы көрүш керек. Анан туура тарбиялаганга аракет кылыш керек да. Ошондуктан балада фекалдык травма деген болбош керек. Фекалдык травма бул өтө оор, кесепеттүү травма болуп саналат да. Анан 3-чү стадия, акыркы стадия. Бул 3 жаштан 5 жашка чейин созулат, байкалат. Бул стадия фаллическая стадия деп аталат. Эми кыргызчасын кантип которушту билбейм. Фаллическая стадия бул гректин фалос деген сөзүнөн алынган. Фалос кыргызча которгондо жыныс органы дегенди билдирет да. 3 жаштан 5 жашка чейинки балдар өзүнүн кайсы жыныска таандык экенин түшүнө башташат да. Кыз балдар кыз экендигин, эркек балдар эркек бала экенин түшүнө башташат. Буга чейин алар түшүнүшкөн эмес, кыз балабы, эркек балабы түшүнгөн эмес. Эми алар түшүнө башташат. Натыйжада балдардын либидосунун негизги объектиси болуп, горшок же энесинин сүтү эмес,
карама каршы жыныстагы ата эне саналат да. Башкача айтканда кыз балдар өзүнүн атасын жакшы көрүшөт, өзгөчө сыйлашат, а эркек балдар болсо өзүнүн апасын абдан жакшы көрүп, өзгөчө сыйлашат да. Натыйжада 3 жаштан 5 жашка чейинки балдарда эки комплекс пайда болот. Биринчиси Эдиптин комплекси деп аталат, экинчиси Электранын комплекси деп аталат. Эдиптин комплекси бул кичинекей баланын, 3 жаштан 5 жашка чейинки баланын өз энесин чоң эркек сыяктуу сүйүп калышат алат да. Эми Эдип деген ким болгон? Эмне үчүн Фрейд бул комплексти Эдиптин комплекси деп атайт да? Эдип бул грек мифологиясында каарман. Ал төрөлгөндө атасы падыша болгон, атасына көз ачыктар айтат, бул бала сени чоңойгондо өлтүрүп коет деп. Анан коркуп кеткен атасы аны деген ошо өзүнүн кызматкерине, малайына берип, Токой Калпарып өлтүрүп сал дейт. Малайы Токой Калпарып баланы өлтүрүүгө колу көтөрүлбөй, аны бир баласыз падышага алып барып берет. Баласыз падыша ал баланы өзүнүн баласындай кылып багып чоңойтот да. Анын баланын атын Эдип деп коет. Эдип кичине чоңоюп балдар менен ойноп баштаганда башка балдар ага айтып баштайт: "Сен деген таштанды баласың, сени багып алган" деп. Анан Эдип апасына келип сурайт: "Мен таштанды баламынбы же силердин балаңармынбы" деп. Анан апасы, багып алган апасы аны абдан жакшы көрчү. Ал айтат: "Сен биздин гана баласың. Сага жөн гана туура эмес маалыматты айтып атат" деп. Анан Эдип чоңойгондо түшүнө баштайт, ата энесине окшош эмес. Анын үстүнө жанагындай таштанды бала деген сөздөр көп айтыла баштайт. Анан ата энеси буга жооп бербей койгондуктан Эдип көз ачыктарга барат да, сурайт: "Мен өзүмдүн ата энемдин баласымынбы же таштанды баламынбы" деп. Буга көз ачыктар жооп бербейт. Алар айтышат: "Эдип, сенин тагдырың өтө оор, анткени сен өз атаңды өлтүрүп, өз энеңе үйлөнөсүң" деп. Анан Эдип баккан ата энесин өзүмдүн ата энем экен деп түшүнүп, ушул көз ачыктардын сөзү келбеш үчүн өзүнүн шаарын таштап башка шаарга качып жөнөйт. Анан жолдон бир аксакал адамга жолугат, экөөнүн ортосунда бир чыр чыгып кетип, жаш күчтүү Эдип бир сокку менен баягы абышканы өлтүрүп салат да. Ал башка шаарга келсе, жана өлгөн абышка ошол шаардын падышасы экен. Анан элдер айтышат: "Эми падышабыз өлүп калды, жаңы падыша шайлаш керекпиз. Жаңы падыша шайлаш үчүн табышмак айталык. Табышмакты ким тапса, ошол падыша болот" дейт да. Анан табышмакты Эдип табат дагы, ошол шаардын падышасы болуп калат. Ошол шаардын мыйзамы боюнча жаңы падыша эски падышанын, мурунку падышанын жесирине үйлөнүш керек болчу экен да. Жесир талаада калбаш үчүнчү. Анан баягы жесир аялга үйлөнөт, анан көп жылдар өтөт, анан баягы шаарды чума каптай баштайт да. Бир оор, катуу жугуштуу оору каптап, элдин баары кыйналып баштайт. Анан Эдип баягы көз ачыктардан сурайт да: "Бул эмне болгон оору" депчи. Мунун себеби эмне десе, көз ачыктар айтат: "Ушу биздин шаарга" дейт, "өтө оор кылмыш жасаган адам келиптир, сен ошону тап" Эдип дейт. Эдип аны издеп таба албай коет, акырында сурайт: "Мен аны таба алган жокмун, ал ким?" десе айтат: "Ал сенсиң Эдип" дейт. Ошо жанагы сен өлтүргөн киши сенин чыныгы атаң болчу, а сен үйлөнүп алган аял бул сенин чыныгы энең. Анан баягы териштирип башташат. Эдиптин багып алган ата энесин чакырат, баягы өлтүр деген кызматчыны чакырат. Акырында баягы териштирүүнүн натыйжасында Эдип чын эле өз атасын өлтүрүп, өз энесине үйлөнүп алганы анык болот. Анан ошондо энеси бул маалыматты уккандан кийин өзүн өзү өлтүрөт, асыны өлүп калат. А Эдиптин болсо эки көзү сокур болуп калат да. Өмүрүнүн аягына чейин ошо сокур болуп өтөт. Анан ушул каарманды ошо жанагы кичинекей эркек балага карата пайдаланып Эдиптин комплекси деп атаган да. Эми азыр анын маңызын да түшүндүрүп берем. Электра дагы бул грек мифологиясындагы каарман болуп саналат. Ал өзүнүн атасын абдан жакшы көргөн кичинекей кезинде, бирок апасы ошо атасын өлтүртүп коюп, анан башка адамга турмушка чыгып кеткен. Электра ошол себептен энесин жек көргөн. Анан кийин чоңойгондо ал энеси менен анын экинчи күйөөсүн, башкача айтканда өгөй атасын өлтүрткөнгө буйрук берет да. Анан жана кичинекей кыздардын комплексин Фрейд Электранын комплекси деп атаган да. Эми Эдиптин комплекси менен Электранын комплекси кандай формада өтөт? Негизинен 3 жаштан 5 жашка чейинки балдар, эркек балдар апасын абдан жакшы көрүшөт да. Анан атасына кызгануу сезими болот да. Атасынан кызганып ошо апасын, анан ошонун таасири астында тарбияланышат да. Анан бүгүнкү күндө жаш жигиттерден сурайсың да, сага кандай кыздар жагат деп сурасаң, алар айтышат: "Мага Анджелина Джоли жагат, мага Шакира жагат, мага дагы башка бирөө жагат" деп баягы атактуу ырчыларды, актрисаларды айтат да. Бирок Анджелина Джоли дагы, Шакира дагы биздин жигиттерге турмушка чыкпайт. Негизинен жигиттер кандай кыздарга үйлөнөт? Алар көмүскө аң сезимдин деңгээлинде өзүнүн апасына окшош кызды издейт да. Өзүнүн апасына окшош кызга үйлөнөт да. Мисалы үчүн бир мисалды келтирсем,
бир тааныштарыбыз бар, милиционер болуп иштейт. Анан жаш кезинде ошо көп кыздар менен дос болуп жүрдү да. Анан бирок анын бирине да үйлөнгөн жок. Анан кийин жөнөкөй эле кадыресе кызга үйлөндү. Биз таң калдык да. Буга чейин дос болуп жүргөн кыздар кандай сулуу кыздар эле, кандай жакшынакай кыздар эле. Эмне үчүн бул кадыресе кызга үйлөндү депчи. Анан мен сурап атпаймынбы, эмне үчүн сен аялыңды ушунчалык жакшы көрөсүң? Буга чейин сен достошкон кыздарың башкача эле го, мындай башка деңгээлдеги кыздар эле го десе, ал айтат да, менин аялым менин апама аябай окшош дейт. Менин мүнөзү да окшош дейт. Тамак даярдаганы да окшош. Ал тургай мени урушканы да окшош дейт да апама. Мен ошондуктан мен өзүмдүн аялымды абдан жакшы көрөм дейт да. Электранын комплекси болгондо да ушундай, кичинекей кыздар атасын абдан жакшы көрөт да. Ал тургай байкасаңар керек, кичинекей кыздар атасына окшош болуш үчүн эл апаштай айтат, мен үчүн кыз болуп туруп элди, мен кыз болгум келбейт, мен атама окшош болгум келет, мен эркек болгум келет деп кичинекей кыздар ыйлайт да. Бул электранын комплекси. Анан кийин чоңойгондо дагы кыздар көбүнчө турмушка чыкканда ошо атасына окшош жигиттерди тандашат да. Эми ксерокопия болуу шарт эмес, атасынын ксерокопиясы болгон. Мүнөзү жагынан болобу, же бир белгиси, бир кандайдыр бир белгиси боюнча атасына окшош жигиттерге турмушка чыгууну каалашат да. Анда бул электранын жана эдиптин комплекстеринин кесепеттери тууралуу турмуш сабагынын кийинки сабактарында дагы кенен айтып берсем, анткени убакыт кичине тар болуп калды. Рахмат. Бала жылмайса алам жылмаят дейт. Бүгүнкү ушул келечектин уюткусун, улуттун уюткусун уюта турган, келечекке бир мыкты балдарды тарбиялай турган болочок энелерге, болочок аял затына бир жакшы бир сабак болду окшойт. Ал эми ошо бүгүнкү биздин сабагыбыздын бир максатына, сабактын бир максатына жеттик деп ойлойбуз. Убакыт учкан куш дейт. Жаңы эле биз сабагыбызды баштап жатсак, кайрадан эле аягына келип жеттик. Бүгүнкү сабагыбыз абдан кызыктуу болду. Баарыңызга ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым бар болуңуздар. Амандыкта көрүшөлү. Кайрадан көрүшкөнчө бар болуңуздар.